Ош үгүт иштерине катышкан студенттер сурак беришти. 10дон ашык студент жана 2 мугалим күбө катары суракка чакырылды. Бул туурасында Ош шаардык милициядан репортер Кежиге кабарлашты. Маалыматка караганда 3-ноябрь күнү Ош шаарынын Борбордук аянтында кайсы бир партиянын үгүт иштерине студенттер жана мугалимдер катышып жатат деген маалымат келип түшкөн. Ош шаардык милиция жеринен 10дон ашык студентти жана мугалим деген жарандарды алып келип суракка алган. Аталган факты боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине жоруктар жөнүндө кодекстин 82-беренеси административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу менен катталып, учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул боюнча да кошумча студенттер суракка алынышы мүмкүндүгү айтылды. Буга чейин Ош шаарында Азаттык партиясы студенттерди үгүт иштерине аралаштырып жатканын эркен журналист Ыдырыс Исаков YouTube каналынан айтып чыккан. Видеого лайк басып, жана каналга жазылып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер.